Рахмат, урматтуу Алтынай Сейитбек, Нурбек Кайрович, урматтуу өкмөттүн өкүлдөрү. Бүт дүйнөдө интернет байланышы арзандап, керек болсо айрым өнүккөн өлкөлөрдө акысыз интернетке шарт түзүп жаткан чакта, Кыргызстанда интернет баасы кымбаттап, анын аз келгенсип сапаты да начарлап турган чагы. Баасын кымбаттатканда, сапатын начарлаткандагы бул мына биздин кошуна казак провайдерлери. Биздин жанагы элдин баарын жыргатабыз деп убада берген Евразиялык экономикалык союзубуздун мүчөсү. Жакында кыргыз-казак интернет провайдерлери байланыш операторлорунун өкүлдөрү менен сүйлөшүү жүргүзүп, келишимге келишкен, бирок көп өтпөй казак провайдерлери ал келишимди аткарган жок. Азыр дагы түрдүү шылтоолорду айтып жатышат. Мындай жол менен кетсек, жакында бүтүндөй Кыргызстан бүт дүйнөгө шерменде болуп, 21-кылымда интернетсиз калышыбыз мүмкүн. Ушундай коркунуч реалдуу бар. Мисалы Кыргызстанда ири интернет провайдерлеринин бири Акнет, казакстандык интернет провайдерлер Кыргызстандын расмий органдарына ишенбей, интернетти өчүрүп жатканын айтып чыкты. Бул тоготпогондук. Мындай учурда өкмөт кол кушуруп, эми бир жолу табылар деп, биз асмандан бирдеме күтүп отурбашыбыз керек. Өкмөт чукул комиссия түзүп, жумушчу топ түзүп, антимонополияны дагы, телекомду дагы, байланыш боюнча маалыматтык технологиялар комитетин киргизип, биз альтернативдүү жолдорун издешибиз керек. Болбосо, мына бүтүндөй Кыргызстан чындыгында интернет боюнча абдан чоң проблемага тушушубуз мүмкүн. Биз өкмөттү бекиткенде билесиңер, электрондук өкмөт түзөбүз деп, интернет аркылуу элдин турмушун жеңилдетебиз, жанагы документация чогултууда элге жеңилдик болот. Убара болбой эле ушу электрондошкон система аркылуу Грузия сыяктуу бир башка мамлекеттердей кылып, мындай бир жеңилдетебиз деп убада бердик эле. Ушул мына электрондук өкмөт боюнча берген убада мындай турсун, бул комитет интернет менен түзүгүрөөк камсыздай албай атат. Бул боюнча өкмөт мына билесиңер, Евразиялык экономикалык биримдиктин атайын протокол бар, мына номер 19 тиркеме, жалпы принциптер жана атаандаштыктын шарттары деген. Мунун алкагында биз ээстин мыйзамынын алкагында муну карап, өкмөт олуттуу көңүл буруш керек деп ойлойм. Андан сырткары, бул боюнча мына өзүңөр билесиңер, бир канча интернет сайттардагы жазып атат. Казактар Орусиядан интернеттин баасын абдан кымбат баада алып атканыбызга байланыштуу интернеттин баасын Кыргызстанга кымбаттатып атабыз дешкен, бирок андай болгон жок. Орус провайдерлери Казакстанда мурдагыдай эле 1 мегабайтын 1 гана доллардан сатып атканын айтып чыкты. Ошондуктан өкмөт чукул арада антимонополия дагы жөнөтүрбаш керек. Биздин ушул маалыматтык технологиялар байланыш комитети чогулуп, жумушчу топ түзүп, буга олуттуу кадам